Сүйүктүү саяктар, арпака дата. Так, биринчи мынау бул эми адыр деп айтылат экен. Тарыхыйдагы аты бул официально Асаке адырларында турам өзүм. Мына чарчашты мени сөгүп атышат. Жер көрбөй эле тоо көрүп жүрөбүз деп. Так, ана могу маңдайыңыздарда да видеодон кандай берилип атабы, боодо чоң бир адырлар, нар жагы да узун аябай. Калп айтпайм бир 15-20 километр ушул адырлардын боору менен келдик го дейм. Бул да ушунун баары биригип Асаке адырлары деп айтылат экен. Анан мынагы камераны чоңойтом. О, маңдайыңыздардагы крышалардын баары бул Асаке шаары. Санжарада Асаке атабыздын кыштоосу дейт. Анан ойлоп койдум, Асаке атабыздын эле Түгөлбайдан кем калбаган жылкылары болгон окшойт да, жайыт өтө кенен экен. Анан эмнени айткым келет, мына Башнаке менен бир нерсени байкадык. Ушул Асаке жаткан жер, ушул адырлардын ар жагында болсо Бото Каранын ысымы калган жер те жакта калды. Азыр бияктан көрүнбөйт болуш керек, бир 30 чакырымдай. Көрүнбөйт экен. Аламышык деген жана тешик ташыбыз. Кыскасы мындай жерлерде саяктар жалаң ушундай тоого жакын жерлерде жашайт экен. Баягы саяк өзү ушу малга жакын болгондуктан дыйканчылыкка алысыраак окшойт. Тоолуу жерлерди жакшы көрөт экен. Ушу тоолуу жер баарында эле саяктар, анан башка уруулардын көпчүлүгү мындай дыйканчылыкка ылайыктуу жерлерде жашашат экен да. Бул Асаке шаары. Эми мындан кийинки сапарыбыз эмне болду? Кокон шаарына барып туруп бүгүн жатчы жер издеш керек эми. Анан эртең Кокон шаарына Түңкатар атабыздын мечитин издейбиз го. Ошондой туугандар, жолдон дагы бирдеме көрүп калсам айтып турайын. Анан бияктан саякты эми таба албадым, бул эми мындай шаар болуп кеткен да, шаарды элестетебиз. Ар кошкон эл көбөйдү. Кыргыздын негизи махалясы бар дейт бул жерде. Жанагы Башнаке Шерали Жураев беле? Шерали Жураев деген бир кыйын атактуу ырчы болгон экен илгерки киши. Кече таможада бир өзбек таксист айтып калды, өзбек болсо дагы бизге айтты да, ошол кыргыз болчу, ошол жашаган көчө жалаң кыргыздар дейт. Анан бирок бул жер шаар экен. Анан бул жерден бирөө барып эле саяк эмес кыргызсыңбы дештин өз кишине неудобныйраак экен да, баягы ак көйнөк кийген кызматтагы адамдар жашайт дегендей. Анан бул Асаке шаары, анан бирок Асаке шаары атабыздын шаары плюс району дагы Асаке деп аталат. Мындайча айтканда Токтогул шаары, Токтогул району дегендей. Аймак, общий аймак. Могу аймактын баары биригип Асакелер да. 100 миңден ашык болуп калып турбу азыр, бул шаарда эле, Асаке шаарында. Ооба. Так, мына адырдын бияк, ушу бияк учу те дары бактар жакка кетет окшойт.